Сол үшін ата-анаға айтамын, үлкен алтын сырға құлағыңызға, балам, балам, балам деп бере беріп, өзіңіз жемей, ішпей жүрсеңіз, бала оның қадірін білмейді. Оны білетін мыңнан біреу ғана шығар. Білсе. Онда да білсе, сіз өліп қалғаннан кейін біледі. Білмейді. Сіз бірінші өзіңізге беріңіз. Қазақта сөз бар. Майың бар ма, басыңа жақ дейді өзіңнің. Сосын артылса біреуге жағасын дейді. Еврейде сөз бар. Ақшаң бар ма, бірінші өзіңе төле дейді. Сосын біреуге төлесін дейді. Исламда да сөз бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда. Ибда би нафсика фатасаддақ алейха. Бастайсың ба, өзіңнен баста. Соған қайырлы жақсы амалдар жаса. Артылса, сосын жасайсың дейді. Сол үшін бауырлар, бірінші өзіңізге қараңыз. Көркем киім киіңіз. Көркем сөзді болыңыз, көркем мінезді болыңыз. Денсаулығыңызға, жүріс-тұрысыңызға, келбетіңізге, үстіңізге, бәріне қараңыз. Сіз солай қарап, әсем болған сайын балаңыз, қызыңыз өсіп, сондай болғысы келеді. Сіз сол арқылы үйретіп жатсыз, міне балаңызды. Ал енді балаңызды үлдемен бүлдеге оратып алып, өзіңіз жыртық киіммен алба-жұлба жүрсеңіз, балаңыз оның қадірін білмейді де, өмір деген осындай өмір екен ғой деп қабылдайды. Бәлки сіз балаңыздың алдында мықты бола біліңіз. Көзіңіздің жасын көрсетпеңіз, төмен болмаңыз, жаман мінезді болмаңыз, өтірік сөзді болмаңыз, көркем сөзді, әсем киімді болыңыз. Ассаламалейкум, урматтуу Кыргыз мамлекетинин жарандары жана ошондой эле мусулмандар. Биринчиден бүгүн 8 май, эртеңге келе жаткан 9 май байрамыңыздар менен куттуктайм. Ошондой эле орозо майрамыңыздар менен. Орозо майрамыңыздар кут болсун. Эми ушу орозо майрамдын арасында ютубтарда, ватсаптарда бир аз туура эмес деп ойлойм да мен. Тарбиялык жактан туура эмес видеолор чыгып атат. Алардын бирин жогоруда көрдүңүздөр. Эми мен билгенден жакынкы эле убакыттарга чейин исламда деле кай жерде болбогун үйдө, тала түздө, мекемелерде, негизи эле бийликтен дагы, исламдан дагы что ушундай типа чакырык, ошондой бир тартип талап кылынат эле, что ата-эне балдарын караш керек. Мисалы үчүн, чтобы балдары эртеңки күнү жакшы жолго түшүп, келечекте бир жакшы кесиптин ээси болуп, жакшы турмуш куруп, эртеңки күнү кыйналбай турган болуш үчүн ата-эне ошо балага ошончолук акыл насаат айтып деп, жардам берип, иши кылып бүт болгон жеткен аң сезим менен, болгон күч менен, акчасы болсо акчасын берип, ошо баланы бир жакшы бир жолго түрткөнгө ата-эне чын дилден аракет кылчу да. Негизи ошондой. Анан албетте ата-эне карыгандан кийин бала ата-энени караш керек. Эми бул
туура эле көрүнүш деп ойлойм. Себеп дегенде чтобы балаң эртеңки күнү өзүн да каржылап, сени да карап неме кылыш үчүн, андай ошондой турмуш сүрүш үчүн сен жакшы аракет кылышың керек. Балаң эч болбосо акчадан кыйналбаш керек, мал салып алыш керек дегендей, может быть бизнеси же ушундай бир иши кылып акчадан кыйналбай турган даражага баланы даярдаш керек да. Ошон үчүн бала өзүнөн сырткары дагы каржылык кылганга кыйналбайт. Мисалга даракты эгип коюп эле бир жылдан кийин келип мөмөсүн жейм деген деле туура болбосо керек. Даракты эккенден кийин караш керек, суу куюш керек, аны буташ керек, тагын жумшатып чабыш керек, мезгил менен удобрение себиш керек дегендей ушундай бир өзүнүн процедуралары бар. Ошон менен даракка эрежеге мындай өзүнүн мөмө бере турган деңгээлине жеткенде анан мөмө берет. Курт кумурсадан, ошондой бир шире баскандан, ошондон сактаганга дагы обработка кылыш керек. Бул эми мен мындай салыштырма түрүндө айтып атам. Ошон үчүн бардыгына бул идея жакшы, эми жагат, мисалы үчүн. Эми азыр акыркы мезгилде карап көрсөңүздөр, баягы президентибиз Сооронбай Шарипович дагы айтат, что Кыргызстанда карылардын үйү көбөйүп кеткен. Көбөйгөндө дагы толуп кеткен. Бул эмнеден кабар берет? Бул кабар берет, что либо баласы караганга чамасы жок финансовый жактан. Если убактысы болбосо же колу тийбесе, же болбосо акчасы болсо башка бирөөнү нанимать этип каратса болот. Ар бир нормальный адам буну өзүнө позволять этет да. Эми көбү нерсен жокчулуктан чыгат. Жокчулуктан. Эми жокчулуктан дегенде кандай деп ойлойсуңар? Мен эми эмне үчүн мурун башка политика эле ата эне менен балдардын ортосунда. Азыр башкача болуп калды. Өзүң же, өзүң кийин, биринчи очередте өзүңө, анан балаңа бербе деген менимче бир мындай эми крайней мере бул сөздү мусулман дин адистери айта турган сөз эмес да негизи. Анан эмнегедир ушу динден чыгып атат, Курандан пример келтирип атат. Кача ушул мезгилге чейин эч бир молдо эч жерде айткан эмес. Еврейлерден айтып атат, кандайдыр бир примерлерди келтирип ошого подгонять этип атат. Эми мүмкүн дин системасы дагы баягы заманга карап политикасын өзгөртөбү деген сөз келет да. Эгерде алар политикасын өзгөрткөн болсо, демек ошо Куранда кандай жазылган болсо ошондой, же болбосо мезгилине карап туруп жазып алышабы, айтор же болбосо до поры до времени буну айтпай эле коелук, это не нужно, муну ошо мезгили келгенде айтайлы деген бир Куранда ошондой бир андай
пака айтылбасын деген жерлери барбы, айтор иши кылып мен такыр эле түшүнбөй койдум. Кача өзүм мусулман болсом дагы эмне себептен мындайга барат. Эми баягы айтат го, мындай күнөөнү өзүнөн издебестен, ушу башка бирөөдөн же болбосо бир башка бир себептерден издейт деп ойлойм да. Ошон үчүн мен бир алдын мындай деп айтып кетер элем. Ушунун түпкү маңызы эмнеден чыгат, эмнеден уже диний кызматкерлер дагы уже ушундай ачыктан ачык эле бала менен ата эненин ортосундагы туура эмес мамиле жасалыш керек. Бул өзү негизи ушундай болуш керек. Силер ал балдарды бакпашыңар керек деп мындай бир айтып атат. Мүмкүн бул видео албетте толук эмес экен. Мүмкүн кайсы бир башында же акырында бир камтып кеткен ключевой сөздөрү бардыр. Бирок мен ушинтип ойлойм да, болсо керек деп. Себеби дегенде мындай деп эч качан айтпаш керек. Мүмкүн кандайдыр бир возрастка жетип, мисалы үчүн 18ден кийин бала өзүнчө болуп иштеш керек. Мен оюмда кыздарга караганда эркек балдарга мен ата эне бир аз ташбоорураак мамиле кылыш керек. Баягы балам ботом деп мынтип эркелеп өпөлөтпөш керек. Эмнеге? Биринчиден ал деген эркек бала. Ал эркек бала эртеңки күнү ошо атасындай болуп, бир үйдүн башкаруучусу болот, акча табуучусу болот. Иши кылып үйлөнөт дегендей, ал балалуу болот. Ошон үчүн үйлөнгөндөн кийин аялын камсыздаш керек. Балалуу болгондон кийин баласын камсыздаш керек, балдарын. Баласы менен аялы жашай турган үй болуш керек. Булардын баардыгын болгондо эмес, ошо болгонго чейин ойлонуп, пландаштырып иш алып бара турган эркектин милдети ушул. Эгер муну билбесе, анда значит ата энеси айтыш керек, деш керек. Сен эртеңки күнү үйлөнүштөн мурун мындай кыл, үйлөнгөндөн кийин мындай кыл, эртеңки күнү балалуу болосуң, тигиндей мындай бир ушундай бир мүмкүн өзүнүн кетирген ошибкаларын балдарым кетирбесин деп айтып деп балдарды мүмкүн болушунча туура, таза иши кылып финансы жактан, эми основной эле баары эле финанска такалат да баардык нерсечи. Ошо финанс жактан кыйналбай турган кылып, же болбосо бир фирма ачканга көмөк болушабы, же кандайдыр бир производствого, мисалы үчүн кирпич чыгара турган бир цех, типа мини цех ачып берсе да болот. Эми ошону кандай көбөйтүш керек? Клиенттер менен сылык болуш керек, кирпичтин сапаты өтө жогору болуш керек. Өзү кирпичтин өзүнүн стандарттары бар. Ошону бала деген окуп, карап, көрүп, тияктан көрүп, бияктан көрүп, значит ушундай болуш керек турбайбы деп, ошонун өзүнүн стандарттарына даярдаш керек. Канчалык жеңил болуш керек, канчалык бышык болуш керек. Ошонун бүт баардыгын буга деле көп берилип мамиле кылыш керек да. Ошондо эл тартылат. Ошондо балада акча болот. Ошондо анан бала финанс жактан мындай муктаждык көп жаралбайт. Эгерде финансы көп болсо, эми ошончо акча тапкан адам аны иштетүү жолдорун да билет. Анан жөн эле бир жерден атасынын бир наследствосун таап алган бала албетте мындай байлыктын кадырына жетпейт деп мен ушундай ойлойм да.
Ошон менен ата эне өзүнө эртеңки күнгөсүнө гарантия түзүп алат. Негизи эле жашоонун схемасы ушундай деп ойлойм. Анан эми мындай болбой атпайбы? Ошон үчүн булар эмнеден эми ата менен баланын ортосундагы мындай мээримсиздикке эмне үчүн дин кызматкерлери өздөрү жүгүрүп, өздөрү бир мындай жан күйдүрүп элге жарыя кылып аткан жана бул жөнүндө ырда чыккан, өзбекче ыр чыккан, балаң жеп аяка кетет, кызың жеп бияка кетет деген да ырлар бар. Мунун түпкү маселесин мен сиздерге айтып берейин. Мүмкүн болушунча туура түшүнүшкө аракет кылыңыздар. Мен болгонун түпкү себебин айтайын деген оюм бар. Мен бирөөлөрдү жамандап, бирөөлөрдү мактап деген ойдон алысмын. Негизине караганда биз кай жерде жашайбыз? Биз деген мисалы үчүн Кыргызстанда жашайбыз. Мен кыргыз болгондон кийин Кыргызстанда жашадым. Кыргызстандын жаранысың. Кыргызстанда жашасаң, Кыргызстанда эмне өкүм сүрөт? Светтик государствонун бийлиги өкүм сүрөбү же болбосо ислам коомчулугунун бийлиги өкүм сүрөбү? Негизинен светтик государство, президент, парламент, мыйзам боюнча жашайбыз. Бирок мусулман болгондон кийин шарият шарттарындагы кармайбыз. Бирок мыйзам бирок Кыргыз мамлекетинин мыйзамдарына карама каршы келбей тургандай болуп шарият кармайбыз. То есть биз светтик государствонун ичиндеги ислам коомунун мүчөлөрүбүз деп айтсак дагы болот. Болбосо жамаат деп коет ушундай. Анан значит бийлик светтик мамлекетте болсо, анда президент эмне менен келип калат? Кандайча келип калат? Бирөө алып келип коюп коебу? Же Москвадан бирөө назначить этип коебу? Же болбосо өзү келип отуруп алабы? Же мындай курал жарак армиясы күчтүү адам келип эле басып отуруп калабы? Же революция кылып келип отуруп калабы? Же болбосо шайлоо менен келеби деген суроо жаралат да. Эми бул жөнүндө билебиз бардыгыбыз, ошентсе дагы мен варианттарын айтып коеюн. Албетте шайлоо жолу менен демократиялык өлкөбүз, шайлоо ар кимдин шайлоого жана шайланууга укугу бар. Бирөөнү шайлоодо кысым кылбайт, шайлоодо наоборот андай голос сатып алгандарды наоборот жазалайт, иши кылып мындай литературный сөз менен өткөндө, у нас такой демократический республика, у нас все хорошо, бүт жакшы, в общем, все белые, пушистые, да, ушундай. Аябай, значит, международные исследователи тоже келет, карайт, көрөт, шайлоо отлично, вообще базар нау, базар жок. Все, давай. Анан бир президент келип калды. Ал кандай келип калат? Аны кийин угушат кандай келген. Келгенге чейин канча процент анын рейтинги бар дегенде кийин укпашып. Ушул келип калышат. Бул уже башынан назначение болот да. Биздин ата энелердин эң биринчи ошибкалары сатылгандыкта. Мына президенттик шайлоо болду.
паланчага жүгүрүш керек, тигинчиге жүгүрүш керек. Ой, мунун кайнысы экен, бул болсо кайнатасы экен, бул болсо паланчы досумдун айшатасы экен. Эми туугандар, мен бир нерсени айткым келет да. Ата эне менен баланын ортосу алыспы? Же болбосо досумдун кайнатасы, же болбосо бир эже туткан бир эжемдин бир кайын жуттары, же болбосо ушундайлар жакынбы? Эгерде ата эне сатыла турган болсо, өзүнүн балдары үчүн сатылса болот. Себеп дегенде булар канынан жаралган. Ата эне менен балдардын ортосунда мисалы үчүн 1 сантиметр болсо ортосу, жакындыгы. 1 сантиметрден 0,9 сантиметр эч ким жок. Болушу мүмкүн 1 сантиметр 1ге 1 дейм. Же болбосо 2 сантиметр болушу мүмкүн. 2 сантиметр деп мисалы үчүн канчаны күндө айтабыз. Ошо атасынын бир туугандары. Ошо апасынын бир туугандары. Же болбосо ошо атасынын атасы, чоң ата чоң энеси, абалары, эжелери деген. Но никак не сосед, никак достордун достору, тааныштары андай болбойт. Биз ушул жерден шайлоого барышат дагы. Калып деле дүрбөтүп коет да, бир нерсе береби, же болбосо бир кандайдыр бир алдайбы, иши кылып, ошону дүрбөтүп коет да, ошо менен жүгүрөт. Ошого жүгүрүүдөн алдын ошол избиратель, шайлоочу отуруп ойлош керек да. Бул 5 жылда же 6 жылда бир келе турган нерсе. Мага 1000 сом берем деп атат, мисалы үчүн. 2000 береби, 5000 береби, не важно, это не факт. Мен буну каяктан билем? Ким бул? Мунун мурунку басып өткөн жолу кандай? Если жакса, таанысаң, билсең коесуң. Галочка. Ал жерде бир топ кандидаттар бар. Эгерде жакпаса, бардыгына крест коюп кой. Бул шайлоо жокко чыгат. Эгерде мисалы үчүн бардык крест болсо, шайлоо жокко чыгат. Кайрадан башка кандидаттар келет. Дагы барасың. Карап көрөсүң. Акча берген жер, тоба кылдым, акча берген жерден кантип ойлошот, что депутат болуп, президент болуп акча таркатып атса, ошону барып шайлаганга кандай ишенишет, мен түшүнбөйм. Бул деген сөз эртеңки күнү өзүнүн дагы, бала чакасынын дагы, урук туугандарынын дагы ошо ырыскысын ошо 1000 сомго же болбосо 5000 сомго сатты деген сөз. Сатты, бир голос сатылды, мисалы үчүн. Эгер ошо решающий голос, бир голос болуп калса, ал президент болуп калды. Ал акча берип президент болуп калды. Эртеңки күнү сен жөнүндө ойлобойт ал. Ал сага окшогондон канчасын сатып алды? Ошол акчаны чыгарыш керек да. Бирөөдөн карыз алдыбы, кредит алдыбы, не важно. Басып койгон акчасы барбы? Главный расход кылды да. Сен алдың, сен элерем алды. Эми ошонун биринчиден ордун 10 эсе кылып толукташ керек. 10 эсе эмес. Ошол эле акчасын кайра кайтарыш үчүн канчалык мыйзам бузууларга барат? Канчалык депутаттарды айласыз кылат? Канчалык ишкана мекемелердин начальниктерин, губернаторлорду, райкомдорду, эми ушу президентский аппаратта отурган, өкмөттө отургандардын канчаларын мындай ыңгайсыз акыбалга коет. Айла жок, коркот. Жумуш керек, бала чака багыш керек. Жок, мен кылбайм десе, все,
Менин сен боссун. Так эртеге андай кызматты түшүнө кирбеген бир адамды алып келип коет да, болду, ошого кол койдурат. Бүттү, ал ишин бүтүрөт, ушу менен канча элдин акчасын жеп, ошентип бул деген уже мыйзамсыз аракеттер да. Ошо канчалык мыйзамсыз аракеттер. Буну эмне ошо 1000 сом же болсо 5000 сом алган шайлоочу билбейби? Билет. Бирок кайдыгер карайт. Мага азыр берсе болду, зачем мен эртеңки? Жок. Ошон үчүн балдар дагы мынтип ойлойт. Мен чоңоюп алайын, мен өзүм билем дейт. Ошондой мамиле кылган ата-энелер, ошондой мамиле кылган шайлоочулардын балдары ошондой деп неме кылат, ойлойт. Мен чоңоюп алайын дейт. Себеби өзү айткан да, мен ошо 1000 сомду алайын, болду. Не болсо ошо дальше дейт. Дегендин балдары мен чоңоюп алайын дейт. Өзүм билем дейт. Анан кийин ошо шайлоочулар ошо карылардын үйүнө барат. Бул эми лучшем случае барат. Болбосо кандай болот, кесел болот, аны карабайт, үйүндө өлүп калгандары канча иши кылып тамакты жеп берсе берип, бербесе бир ит тамак берип баккандар бар. Адам чыдагыс кылып кордогон балдар бар ата-энесин. Буларды эми көрүп аткан чыгарсыңар. Ушулардын бардыгы избиратель кайдыгерби, анын балдары, анын шайлаган адамы баш болуп, анын балдары, анын туугандары, даже керек болсо эри же болсо аялы кайдыгер болот. Бул турган сөз. Анан эми мен негизи эле дин кызматкерлерине өтө чоң мындай нааразымын да, өтө чоң. Себеп дегенде бийликтегилерге караганда бул дин кызматкерлери эми асман менен жердей болуш керек да. Ушунчалык таза болуш керек, ушунчалык так, ушунчалык ак жүрүш керек да. Жок, булар эмне кылат? Булар эми кан соргуч дейбизби, иши кылып эмне дейбиз? Каяктан мен түшүнбөйм ушу. Өзү негизичи эми для существования бир мындай ошол диний уюм жашап кетиш үчүн кандайдыр бир мындай каржылоо керек болуп калат. Аяктан бияктан же болбосо колунда барлар берет. Булар мындай кылып атат да, поголовный да. Поголовный алат. Зикири да бар, битири да бар, башкасы да бар. Ушу только давай бирөө өлүп атсаң дагы барып ошо килем алат, башка алат, чепкен алат, акча алат. Той кылып атканда эми майли, өлгөндө эми алат да ушундай. Мен ойлойм да, буга ким күнөөлүү? Буга бала күнөөлүү эмес. Же болсо туура жүргөн ери күнөөлүү эмес. Же болсо туура жүргөн аялы күнөөлүү эмес. Ошол берген адам күнөөлүү. Же болсо ошол алган адам. Мисалы үчүн адам бир акчаны алыш үчүн аны кызмат кылыш керек. Жөнүнөн эле бирөөгө бир нерсе бере бербейт да. Туурабы? Бирөөгө бериш үчүн дагы ал сага кызмат кылыш керек. Кызматын өткөзүш керек дейм. Ошон үчүн ыраазы болуп, же болсо договоренность деп коет, ортодо келишим алып, мен сага мына ишин кылып берем, сен мага мынча бересиң. Это нормально болчу. Бирок молдолор өздөрү айтып атпайбы? Биз бирөөнү барып окуганыбыз
акча алынбайт, ал бекер окуйбуз дейт. Бекер окуса болуптур, эми бекер окуп бирөөсү мисалы үчүн все равно бир 50 сом бересиң да. Эми айыл жер жөнүндө сүйлөп атам да. Эми ошончо басып келгенден бир 50 сом берип койсо мен дамылай эми ыраазы болуңузчам деп макулдап окуп, атаң окуйбу, энең окуйбу, өзүң окуйбу, ошол батасын берип кетет. Экинчи жолу ал кишини атып алып келтире албайсың. Ал келбейт 50 сом. 200 же 300. Себеп эмнеге? Эмне себептен ал ошого барып атат? Биринчи кезекте жоопкерсиздик. Биринчи кезекте жоопкерсиздик. Безнаказанность, да? Экинчи кезекте сен бербесең бере тургандар бар. Вот именно ошо бере тургандар бул Молдокени бузат. Ошон үчүн эми бул биз эми айыл жака кетип калдык. Ошо айылдын бийлери бар. Ошо бийлер эми мен алардын структураларын жакшы билбейт экен. Бийлер ошондой атты баштуу карыялар мындай акылдуу да, эми боло турган сөздү элге айта ала турган, билими болбосо дагы илими бар адамдар жакшылыкта, жамандыкта, эл чогулган жерде, көпчүлүк жерлерде, мечеттерде айтыш керек. Бул обязательный порядке айтылыш керек. Укпай кетип калса дагы айтыш керек. Бир адам отуруп айтыш керек. Айтпайт да. Той болобу, жакшылык болобу, жамандык болобу, айылга барсаң, ошол жердеги бийлер, молдолор казанды тегерет эле жүрүшөт. Казанды ушундай эле жүрүшөт. Казан тегеренет. Болду. Тамак аш, дасторкон ушу баягындай сеткасын алып кетсе, типа ошо. Новое сообщение. Тарбия үчүн, келечек үчүн, мындай жаштар үчүн, коом үчүн мындай жакшы маселелерди айтып, мындай тарбия бере турган, элдин биримдиги үчүн, ынтымактык үчүн сүйлөшпөйт. Зачем? Эмне аласың? Аны сүйлөп атсаң эмне аласың сен аны? Башка жерге барып сүйлөйсүң, эмне аласың? Бир жерде паланча шефтин үйүндө эмне бар деп болсо, же өлүм болуп атса, же сен немең убабы? Ойноп атсаң, баардык эл ойноп кубанып жүрүшөт, эми сен каяктагы моралың окубачы эми. Өзүңчө умный боло бересиң да. 5-10 жыл шаарда иштеп келсең эле өзүңчө умный болуп калдың дейт. Ошо Жакабелиңен эле чыгат, ошо сөздөрдү айтчу Жакабелиңен чыгат. Бирок анын түпкүсү кай жерге алып барганын билбей атат да. Ошон үчүн незаслуженныйбы бербеш керек. Ошондой мамиле, ошол методко түшүүбүз керек. Биз эми баягы кыргызча айтканда ташка таш, кышка кыш деп коет го. Ошондой кылыш керек. Ташыңа таш, кышыңа кыш. Болду. Башка жок. Балдарың да ошондой болот. Сен кандай болсоң, балдарың да ошондой болот. Сен кандай талапчыл болсоң, балдарың да ошондой талапчыл болот. Сен кандай саткын болсоң, балдарың да ошондой саткын болот. Бул закон природа булчу. Бул адам баласынын жашоосу дейбиз, бирок бала 5-6 күндө эле чоңоюп кетпейт да. Ал ымыркайынан баштап ошо 18ге чыкканга чейин сен баскан, турганың, жүргөнүң, кыялың, аракеттериң менен кыймыл аракети кылбай деле
бүт бардыгы менен баланын сознаниясын ошого толтуруп бүтөсүң да. Бала ошого даяр болуп бүтөт дагы анан кийин деп туруп анан чоңойгондон кийин анан сени карыялардын үйүнө алып кирип коет. Дальше жашай берет. Ошондой беспощадный, ошондой ырайымсыз, ошондой бир ошо ата энелердин үйүндө жатып алып анан ойлоносуң да. Ай атаңыз экен, мен бул баланын ушундай экенин билгенимде жашында эле өлтүрүп койсом болмок. Мен ушуну баккандан көрө итти баксам болмок экен деп эми толгон топой сөздөр сүйлөштүм. Это поздно да. Анын кереги жок да. То есть орусча айтканда өзүң ушундай чын дилиң менен аракет кылгандын ошо плодасын чогултуп отурасың да. Ошонун түшүмүн жеп отурасың. Башка эч кандай бирөө күнөөлүү эмес буга. Бирөөлөр айтат, бийлик күнөөлүү, буга депутат күнөөлүү, мисалы үчүн милициялар күнөөлүү, прокурор, сот күнөөлүү, сотторду антыш керек, мынтыш керек. Жок. Туугандар, мен силерге дагы айтайын. Мезгилинде перестройка деген чыккан Горбачевдо. Перестройканы өзүңөн башта деп чыккан. Бирок аны көпчүлүк элдер такыр эле түшүнгөн жок. Бул эң бир ошол мисалы үчүн менин жашоомдо эң бир мындай бир ураан чакырык болгон да. Бирок аны эч ким түшүнбөдү да. Эч ким түшүнбөдү. Может быть башкача түшүнүшүп алды. Башкача түшүнүшүп алды. Ошон үчүн баягы мен бул боюнча мындай дейт элем. Горбачев эртерээк элге мүйүз берип койду да. Эшекке мүйүз берсең сүзүп өлтүрөт дейт. Элге бекер мүйүз берип койду. Анын аң сезими жетпеген элге бекер мүйүз берип койду дагы анан кийин ушунчалык чоң державаны талкалап алдык. Көрдүңбү результаты? Вот ошондой. Ошон үчүн бул перестройканы бул ушундай бир ойлонулган жакшы кадамдарды, сатылбаган кадамдарды, туурама-туура жүргөн кадамдарды, ташка таш, кышка кыш кадамдарды өзүбүздөн башташыбыз керек. Өзүбүздөн. Бул жерде али көп вопростор бар. Мисалы үчүн ашыкча той бергендер, тиги бул жерде Кыргызстанда чечилбеген өтө чоң проблемалар бар да. Өтө көп. Мисалы үчүн мына уран чыгып атат, андан мурун кумтөр чыгып атат. Булардын бардыгына Акаев күнөөлүү эмес, Бакиев күнөөлүү эмес, Атамбаев күнөөлүү эмес. Sen шайлоочу күнөөлүүсүң, сен шайлоочу күнөөлүүсүң. Ушуну түшүнүшүңөр керек, Сен өзүң каерде жашайсың? Как будто бир өзүңчө бир немеде Лондондо жашагандай үйүң ачык таштап коюп кетесиң да, кайра келсең үйүңдө бүт нерселер жок. Урдап кетип анан милицияга чаласың. Сен ошон үчүн далбансың да, далбанбы, далбанкасыңбы иши кылып. Ошон үчүн ар бир замандын, ар бир жашоодун, ар бир адамдын өзүнүн бир рамкалары болот. Өзүнүн керектүү кармана турган бир формалары болот. Ошон менен жашаш керек да. Ошого аң сезим жетиш керек. Ошон үчүн мен силерди жаман деп айта албайм. Бирок кейбегиле андай мындай деп тигини муну жамандабагыла. Кереги жок. Өзүңөр 5000 аласыңбы, 1000 сом аласыңбы? Ошол сен каяктан билесиң? Мен дагы кепил эмесмин. Бирок ошолор ошо чечүүчү ролду ойноп калган болсо, ошо президент болуп калды. 6 жыл каныңды ичти. Акаев 15 жыл каныңды ичти. Мисалы да, эмне кылат анан?
Мени отургузуп койсо, мисалы үчүн, мен слабый жерин билип алсам, мен деле акча табыш деп билем. Эмне үчүн мен баягындай ушундай бир тойбогон бир тойбоско айланып кетем, ушундай бир Атамбаев айтмакчы бир аждарга айланып кетем. Эмнеге? Президент болгондон кийин. Себеп дегенде элдин сознаниясы жетпейт да, ал мени эч качан токтото албайт, эл талап кыла албайт. Эгерде эл талап кылып 40-60 мына мен сага шанс бердим, эгерде мындай кылсаң шак чогултабыз дагы сени жоопкерчиликке тартабыз деп ошондо элдик бийлик баягында народный курултай кылып туруп, шогон кылып туруп, бийлик цветтик бийликтин үстүнөн дагы ошондой курултай кылып бир ушундай кандайдыр бир формулаларды иштетип чыгып, президент болгон тагдырда дагы артыны карап жүрө турган болуш керек. Андай жок да, жоопкерчилик жок. Анан ким жейт анан? Бардыгы жейт. Мен барсам деле жейм. Башка барса деле жейт. Ошо сен 1000 сом алган, сен барсаң еще хуже жейсиң. Неге дегенде сага ошого саткандар толтура. Сен более чем уверен болосуң, да? Что мени мына акылсыз элдер мени кантип наказать кылышты билбейт булар. Мени бир эле Кудай албаса, бу элдердин колунан эчтеке келбейт дейт. Бардыгы ошон үчүн жейт. Сотторуң деле ошо да, соттор деле эмне башкача, алар башка планетадан келген. Алар деле жашаш керек да. Алардын да балдары бар, прокурордун деле, милициялардын деле бардыгынын балдары бар дейм. Ар кимдин жашоосу бар да. Куруктан чыгып калбайт да. Мисалы үчүн Жакыр менен мындай эки слойго бөлүп калганда, мындай Жакыр мынягы төгөнгөндөр, анан кийин биягы иштегендер болду. Иштегендер бийликке келет, берет 10 миңби, 20 миңби, 100 миңби берет, зато 10 эсе алып чыгасыз. Неге антип аракет кылышат? Неге жан дили менен бардыгы эле депутат, бардыгы эле президент болгусу келет? Неге? Себеп дегенде жоопкерчилик жок да. Жоопкерчиликке тарта турган жок. Эл жок. Анан конечно жыргайт да. Анан ошон үчүн балдарым андай болуп кетти. Ата-энем мындай чыкты. Мындай Акаев сатып кетти, Бакыев атып кетти, Атамбаев кыйратып кетти деп. Анан туруп алып налыгандан мурун шайлоого бир кадам калганда отуруп алып ойлонуш керек. Эл өзүн өзү контроль кылып, өзүн өзүнө алдына программа коюп туруп, ошону талап кылбаса, бийликке бир тыйын. Алардын проблемасы ошол жерге барып отуруш керек. Всё. Каким-то путем отуруш керек. Факт отурду, болду. Кандай отурду? Акча менен отурду? Всё. Анда эч кандай жоопкерчилик жок. Эгер акча бербестен, элдин талабы менен эл биз сени жакшы гарантия бере албай атабыз, бирок биз сени азыр шайлайлык. Мисалы да эми. Ошол жерде жумушта өзүң көрсөтөсүң деп кандайдыр бир чектөө менен жөнөтсө, анда ал ойлонот. Башка жерде ойлонбойт да. Ошон үчүн мен ойлойм да, баягы эле ата-эне баланын келечекте жакшы болуш үчүн, ден соолукта болуш үчүн, ийгиликтүү болуш үчүн, бай болуш үчүн, эми өтө бай болбосо деле бир финансовый жактан проблемасы жок,
болуп чоңоюш үчүн ата эне колунан келишинче аракет кылыш керек. Ата эне ошо баланы бутуна тургузуп туура жолго салып койгондон кийин ал баланын милдети ата энени караш. Бүттү. Ошо менен бүтөт. Анан кийин кары картаңдардын үйү деген эми билбейм кимдер үчүн бул мындай нормальный көрүнүш болсо керек, бирок именно мусулман өлкөсүндө, мисалы мусулмандар көпчүлүк, мисалы Кыргызстанда, хотя светтик болсок дагы биз динге бир аз жакынбыз да. Анан бизде кары картаңдардын үйү көп болсо, сен оозуңду ачканда эле ты закрой рот дейт да. Ты закрой рот дейт. Сен ата энең жатпайбы мына жакта дейт. Ошону алып келип карабайсыңбы? Сен караштан жиркенсең, же колуң тийбесе, же башка болсо, акчаң бар да дейт. Ошо акчасын бер дейт. Анын да пенсиясы бар, кошуп туруп берип каратпайсыңбы нормалдуу? Сен эмне мезгилинде жакшы караган эмеспи? Жок, жакшы караган. Анда сен эмнеге мындай кыласың? Любой адам айтканга акысы бар. Себеп дегенде ата энеси башында ошону баланы жакшы караган. Анан чын дилинен отказ кыла албайт. Мен анткен мынткен дей албайт. Айла жок. Меримине келет. Ата энени карайт. Баласын карайт. Ошентип барып анан ширин турмуш болот. Башкаларда болбойт да. Мисалы үчүн азыр бүт баары эле ошентип чыгып алды. Чубагы деле, башкасы деле. Булар элдерди айтыш керек. Бийлик болсо бийликке барып айтыш керек. Молдо имамдар үчүн чек жок. Алар каалаган жерде каалаган сөзүн айтыш. Каалаган сөзүн деген эми оюна келген сөз эмес. Туура шариатка ыктап, мыйзамга ыктап сүйлөш керек. Кандай кабыл алат, кандай кабыл албайт, ал өзү ар кимдин өздөрүнүн иши. Но бирок айтыш керек. Пара бергенче бара бер дейт го. Ошон үчүн айта берет. Себеп дегенде баланы деле айтып, деп, жүрүп, урушуп, ошого муктаж кылып жүрүп тарбиялайсың. Жөн эле балам мындай деп эле бир эки жолу айтсаң эле ошо менен укталып кетпейт. Анын түркүн препятствиялар чыгат. Алдайт, качат, көнбөйт. Сен көндүрөсүң. Балам, талап, турмуштун талабы ушундай. Сен ушундай болушуң керек. Деп көндүрүшүң керек. Бул ата эненин баарысы. Анан эми өтө эле болбой калган болсо, аны ата эне өзү жаратканын өзү өлтүрүп койбойт да, мыйзам бар да. Колунан келишинин аракет кыла берет. Мына мен ушул жөнүндө гана силер менен ой бөлүшөйүн дедим. Эгерде мен оюма туура түшүнгөн болсоңуздар, өзүңөрдүн комментарияңарды калтыргыла. Ой бөлүшкүлө. Бирок мен дагы бир жолу айтайын. Бирөөнү жамандап, же болбосо бирөөнү бир кемсинтип, же бирөөнү мактап сүйлөгөн жок. Мен болгону эле турмуштан алып сөз сүйлөдүм. Турмушта болуп аткан нерселерди. Мүмкүн дагы бир нерселерди мен айтпай кеткендирмин. Бирок мен ойлойм, что силер уже түшүнүп аласыңар. Ошон үчүн тем более 20-жылы выбор дейт. Шайлоо. Мүмкүн шайлоого карата бир эки жолу кайра уксаңар, мүмкүн өзүңөргө келесиңер. Ошон үчүн жакшы болуш. Аста деп.
жаман болуп кетпешти. Эч качан кеч эмес. Эч качан кеч эмес. Жакшы заман куруу, жакшы жолго түшүү эч качан кеч эмес. Урматтуу мекендештерим, ушуну туура түшүнүңүздөр. Толук силерге жакшылык каалайм, барчылык каалайм, токчулук каалайм. Бактылуу болуңуздар. Иши кылып бул заманга келгенден кийин армансыз кетпегиле. Арман кылбагыла. Дайыма кандай болсоңор бирөөнү туурабагыла. Ал силер эмессиңер. Орустар айтып кетти. Будьте самим собой. Өзүңөр кандай болсоңор ошондой болгула. Бирок эки жакты карай жүргүлө. Туура эмес кылып атсаңар, кичинекей баланын сөзүн билсең уккула. Таасир алгыла ошондон. Аякта жаш бала мени үйрөтүп койду деп таасир алып, туура жолго түшкөн. Ошентип туура жүрө берсек, биз албетте өнүккөн мамлекеттерге ээ болобуз. Мына көрүп атасыңар. Армения, андан мурун Грузия, мына Казакстан кандай аракет кылышат? Жөн эле жата берип, жүгүрүп барып 1000 сомун алып коюп, 5000 сомун алып коюп келип, андан болбойт жакшылык. Ошон үчүн орустарда бир жакшы макал бар. Баягы сулуулук, красота требует жертвы дейт. Жакшы жашайм десең, бир топ нерселерден кечишиң керек. Ушундай мыйзамсыз нерселерден, пара алгандан, мындай сатылуудан качкыла. Ошондо өзүңөр үчүн жакшы келечек боласыңар. Көңүл бурганыңыздарга дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ой тилегиңерди жазгыла. Мен күтөм. Рахмат.